Биринен өтүп бири жакшы. Бүгүн Баткен шаарында жайгашкан көркөм сүрөт жатак мектебинде жаш сүрөтчүлөр арасында баңгизатка каршы күрөшүүгө багытталган конкурс уюштурулду. Конкурска катышкан ар бир сүрөтчү өзүнүн фантазиясына жана чыгармачылыгына жараша эмгектерди жаратты. Биз адамдар негизинен өзүбүздүн жашообузду өзүбүз тандайбыз, кандай жол менен жашайбыз, кандай жол менен өсөбүз. Жана бул жерде эки жол чагылдырылган. Көрсөк болот, бул жагы толгон токой баңгизаттар менен коштолгон. Эгерде биз баңгизаттын бир бөлүгүн, миңден бир бөлүгүн болсо дагы, бир грамм болсо дагы татып көрсөк, анда биз ошого зависимость болуп калат экенбиз дагы. Ошого мындайча айтканда биз мен ошо чынжырды тарттым. Баңгизатка чынжырдай байланып калабыз да. Эгерде биз ушул чынжырды үзүп, жакшы жашоого үгүттөнсөк, биз дайыма ошо ата-энебиз менен, бир туугандарыбыз менен китеп окуп, университетти аяктап, жакшы ушундай жакшы жашоодо жашаганыбызды сүрөттөлгөнбүз. Кыздар эми колдонбосо керек деп ойлойм. Сүрөт конкурсу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын алдын алуу жана коомчулук менен өз ара аракеттенүү бөлүмү тарабынан уюштурулду. Ыкчам өкүлдөр жаштарга баңгизатка каршы күрөшүүнүн жол жоболору жана анын кесепеттери тууралуу маалымат беришти. Эң жаман бул жашоодо түрмөгө камалып калган, Эгерде силер жаман ишке барсаңар, бир эле баңгизат эмес, башка кылмыштын түрлөрү көп, оор кылмыштын түрлөрү дагы көп. Ошондой кылмышка барсаңар, силер жоопкерчилик тартып түрмөгө өтүп кете турган болсоңор, энеңер биякта жашаган менен энеңердин жүрөгү кайякта болот экен. Ошол түрмөнүн ичинде болот, Жыйынтыгында сүрөт конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталып, уюштуруучулар тарабынан сыйлыктар тапшырылды. Ушундай эле багыттагы иш-чара Баткен мамлекеттик университетинин студенттери үчүн да өткөрүлдү. Адистер баңгизаттын ден соолукка тийгизген коркунучу жана келечекке зыяндуулугу тууралуу кеңири маалыматтарды беришти. Фарида Обайдуллаева, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.